Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Назарыңыздарда кезектеги сурамжылоо. Акыркы учурда аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун күч алганына байланыштуу бүгүн биз шаар тургундарынан педофилияны кантип токтотсок болот деген суроону узатып көрмөкчүбүз. Эмесе бизден эч кайда алыстабаңыздар. Педофилдерге кандай жаза колдонуу менен токтотсок болот? Негизи эле законго өлүм жазасын киргизиш керек. Ошондо токтойт деп ойлойсуз? Бүт нерсеге колдонсо ошондо токтойт деп ойлойм. Ну, честно говоря, я россиянин, поэтому у меня нет особого права голоса в Кыргызстане, что применять. Ну, Так мне кажется, наверное, предусмотрено какое-то наказание. Какое есть, наверное, такое и должно быть. Скорее всего, избить их. Не знаю. Не знаю. Временно. Я не встречался с таким? Мен оюмча пожизненный го дейм. Чтобы остановить их, мне кажется, нужно какие-то меры пресечения сделать. Например, смертная казнь — это, конечно, жестоко, но в то же время это как решение или же пожизненное заключение. Аларды токтотуш үчүн өлүм жазасы эле болот го. Андан башка жол жок. Кандай жаза керек? Биринчиден профилактика жүргүзүш керек. Школдордо, мектептерде, укук коргоо органдары тарабынан. Экинчиден жазасын күчөтүш керек, башка айла жок. Именно кайсысы кандай жаза киргизиш керек? Кандай жаза жогорку кеңеш кандай сунуш берет болду экен? Элдин талабы өлүм жазасын. Так, многие говорят о смертной казни. Но смертная казнь тоже негуманна. Вот это пока все, что я могу сказать. Мен оюмча, ошол интернетте жүрөт го, өлүм жазасы деп. Ошого эле кошулат болчумун. Токтотуу үчүн биринчиден бул ар бир эле кыздын деле колунда тезекте болот, бирок албетте бул зордук зомбулук болуп атпайбы? Кыздарды канчалык өзүн тыйып, өзүн неме кылган менен эркектер ошондой зордук зомбулук болуп атат да. Мен ойлойм, буларга жаза өлүм жазасы гана татыктуу депчи, андан башка эч кандай татыктуу, мисалы, көптөр эле 1 жыл же 2 жыл болуп калат да, ошондон улам ушундай нерселер көбөйүп атат. Анан албетте тарбиядан да болот, бул дүйнө кайтар дүйнө, башына келип түшөт, ал баланын дагы, ар бир эркектин дагы энеси бар, карындашы бар, келечекте кызы бар. Ошондой эле жаза го, буларга өлүм жазадан башка жазаны мен айта албайм да. Саламатсыздарбы? Негизи чынында эле акыркы жаңылыктар жаман болуп баратат. Биз өзүбүз та журналистика тарабында окуйбуз. Негизинен менин оюмча, аны элге бер десең деле, ал үчүн биз ташбоор болушубуз керек. Алар ташбаранга алып өлтүргүдөчү. Бирок адам эгерде өзүнүн зордук зомбулугун көрсөтүп атса, анда мыйзам чегинде жооп бериш керек. Көп айтышып атат, мындай өлтүрүш керек, ташбаран кылыш керек. Аны жөн эле каматып койсо болбойт депчи. Бирок албетте мындай 10 күнүн бири ачыл элек кызды жоготтук. Бул аябай кандай жаман жаңылык. Бирок өлтүрүүгө билбейм. Негизинен менин өзүмдүн жүрөгүм чыдабайт. Ал балдардын өздөрүнөн да, өздөрүнүн мнениясын туура жакка бөлүш керек. Өздөрү туура эмес нерселер аз көп го. Негизинен буга эркектер күнөөлүү деп азыркы учурда аябай көп эмелер кетип атат да. Бирок андай эмес. Менин оюмча, аялдар тарабынан дагы туура эмес жүрүм-турумдары, же болбосо жана азыр социалдык тармактар өрчүп кетпедиби? Ошондуктан жанагы ар кандай өлүмдөргө ар ким менен жазышып, ошондой жана жаман иш-аракеттерге алып барып атат. Анан ал үчүн билим күчөтүш керек го дейм. Билим алууну күчөтүш керек. Ооба. Анткени билимдүү адам эч качан жаман нерсеге барбайт жана туура багыт тандоону үйрөнөт да. Менин оюмча, өлүм жазасы эле болот. Өлүм жазасын кийиш керек. Болбосо негизи азыркы учурда бардыгы көңүл бурушпай коюшат го, ошон үчүн күчөйүп берет да. Балким өлүм жазасын колдонуп койсо, коркушуп токтотуп коюшмак. Кандай чараларды көрүшүбүз керек? Эми бардыгы эле үй бүлөдөн, ата-энеден, биринчи баарыбыз ошол жактан эле тарбия алабыз. Андан кийин мугалимдер. Ар бир бала эми эркек киши болгондон кийин өзүн башкара билиш керек эми. Анан кыздар дагы мынтип ачынып, мындай кыска кийүүнүзүнө каршымын негизи эле. Менин оюмча эми көп эле жаза бериш керек негизи. Мисалы? Анчалык кетсе эми аябай эметсе өлүм жазасын эле киргизүүгө каршы эмесмин да. Педофилдерди токтотуу үчүн
жаш кезден тарбиялаш керек менин оюмча. Эң биринчи кезекте анткени бул ата энеден дагы, мектептеги мугалимдерден дагы, ошондой эле адамдын чөйрөсүнөн дагы көз каранды десек да болот да. Каталыраак жазаларды киргизүүгө кандай карайсыз? Албетте каршы эмесмин. Бирок каталыраак жаза болгондо кандай айтсак, такталып жакшылап такташ керек, анткени күнөөсүз адамдар да катал мындай жазага кабыл кылышы мүмкүн да. Ошондон жакшылап иликтөөлөр жакшы жүргүзүлсө анда жакшы болот деп ойлойм. Өлүм жазасы дей турган болсок, ал деле туура, эгер мындай далили менен болсо анда ал туура. Эми токтотуу үчүн менин оюмча мыйзамды күчтүүрөөк кылыш керек го деп ойлойм. Мисалы башка Корея, Кытай мамлекеттеринде если ошондой зордук зомбулук кыла турса, адам пожизненно кетет, же болбосо колун кесет. Ошондой болот. Менин оюмча Кыргызстанда да ошондой күчтүү мыйзамдарды кабыл алышы керек деп ойлойм да. Кошумча жазаларды киргизиш керек э? Да, кошумча да күчтүү, мындан да күчтүү жазаларды киргизсе болот. Мисалы, эми кандай айткандан да уялып атам ал сөздүчү. Эми күчтүү жазаларды, күчтүү дагы закондорду киргизсе. Кандай жазалар? Ошону айта албайм, точно. Менин оюмча аларды ошол катуу закон боюнча эле өлтүрүп же болбосо атууга салат, атууга. Же болбосо бандай бычып деп коетпу, ошондой катуу закон эле киргизип токтотпосок, билбейм. Аябай күч алып кетти чынында. Тарбия болуш керек, үйдөн тарбия биринчи балдаргачы. Тарбия күчөтүш керек. Эми ар бир бала өзүнүн карындашын ойлойт. Эже карындашын.